Кийинки учурларда практикада байкалгандай, көбүнчө укук коргоо органдарына жана сотторго кайрылуулар ошол мүлк талаштарынан келип чыккан иштердин боюнча болуп атат жана алдамчылык фактылары боюнча абдан көп кездешүүдө. Ошондуктан биз дагы Бишкек шаардык сотунда алдын ала быйылкы жылга коюлган иш-чаралардын пландаштырууда ушул теманы койгонбуз. Калкты укуктук маалыматтандыруу жөнүндө да. Себеп дегенде бул маселелердин көбү ушул кийинки учурларда байкалгандай жөнөкөй жарандардын акча каражаттарын же мүлкүн алдамчылык жолдору менен алып коюу схемалары, ар кандай жалган схемалардын иштеп аткандыгы байкалууда да. Мисалга алсак, турмушта көрсөткөндөй, мындай укуктук маалыматтандыруу дегенибиз ошо элге жөнөкөй тил менен жеткиликтүү болуш үчүн айтып атканым, ушул турмушта байкалгандай көп учурларда ар бир адам эле үйлүү, турак жайлуу болгусу келет да. Ошол максатта көптөгөн жылдар эмгектенип, анан топтогон каражатын алып турак жай алгысы келет. Көбүн учурларда мындай байкашыбызча каражаттары жетпегендиктен изденип ошол жарандар анан ошол учурда ар кандай ошол алдамчы жалган схемалардын тузагына түшүп калганын байкоодобуз да. Ошондуктан өзүбүздүн жарандарды эскертип айткыбыз келет, бул маселелерде өтө кылдат, этият болушун суранабыз. Себеп дегенде каралып аткан иштер боюнча байкашыбызча байкаганыбыздай ошол эптеп тапкан акча каражаттарын же эски үйүн же автоунаасын ошол кандайдыр бир жана жалган схемалар менен иштеген уюмдар, жарандар алып койгондугу байкалат да. Буга себеп болуп ошол жарандардын өзүнүн жөнөкөй ишенип кеткендиги дагы эсептелет да. Биздин сунуштарыбыз жарандарга мындай маселелерде этият болуп, ар дайым мындай келишимдерди түзүүдө мамлекеттик органдардын кызматынан пайдаланууну сурайбыз да. Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 25-беренеси кыймылсыз мүлктү мамлекеттик каттоо, менчик укугу жана башка кыймылсыз буюмдарга болгон буюмдук укуктар, бул укуктарды чектөө, алардын келип чыгышы, башкага өзгөртүлүшү жана токтотулушу бирдиктүү мамлекеттик реестрде мамлекеттик каттоодон өтүүгө тийиш. Үй ала турган болсо, же жер участогу ошондой маселелер болсо, анан акыркы убактарда көп кездешүүдө долевое строительство деп коет. Турак жайды үлүштүк курууда жалпы чогулуп алышып. Ошондой учурда сөзсүз түрдө мамлекеттик каттоо, госрегистр аркылуу каттоодон өткөрүш керек бул келишимдерди. Бул ошол жарандардын келечекте өздөрүнүн укугун коргоого кепилдик берет да. Кыргыз Республикасынын Турак жай кодекси 66-берене 4-пункт. Турак жайды үлүштүк куруу келишим жазуу жөнүндө түзүлөт, нотариалдык ырасталуусу жана мыйзамдарда белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөрүлүүсү керек. Автотранспорт жана ошондой мүлктөр боюнча УНА деген мамлекеттик мекеме бар. Ошол мамлекеттик мекемеге кайрылып, ошол жерден текшертип, тиешелүү түрдө келишимдерди каттоосун сурайбыз да. Ушул мыйзам талап кылган талаптарды аткарбай койгон учурларынан улам ошондой кесепеттерге чалдыгып калууда биздин жарандар. Андан кийин укук коргоо органдарына сотко кайрылып, алардын ишини караганча алардын укугун кайра калыбына келтирүүгө көп учурларда мүмкүн болбой калып атат да. Анткени жанагындай жалган схемалар менен иштеген уюмдар тез аранын ичинде көп жарандарды алдап, мүлкүн тартып алып, жана изин жашырып кетүүдө да. Алардын кээ бирөөнү же экөөнү кармап жоопко тарткан учурда дагы кийин кайра
жабырлануучуларга өндүрүп берүүгө мүмкүнчүлүк болбой калып атат. Транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды, ошондой эле аларга карата менчик укуктарын мамлекеттик каттоо, кайра каттоо эрежелери. 7-пункт. Транспорт каражаттарын каттоо, кайра каттоо, алар сатып алынган, бажылык таризделген жана кайра каттоону талап кылган башка жагдайлар пайда болгон учурдан тартып 10 иш күндүн ичинде жүргүзүлөт.